Саламатсыңарбы урматтуу эжекелер, кесиптештер. Бүгүнкү экинчи күндүн тапшырмасында мен балдардын адеп ахлак билимин өркүндөтүүдө Манас эпосундагы патриоттулук сапаттын калыптанышы деген теманы тандап алдым. Эң биринчи эле мен балдарга сабактын максатын тааныштырам. Балдар, бүгүнкү темадан силер адеп ахлак жана патриоттулук жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ал эми билим берүүчүлүк максаты. Балдар сабакта Манас эпосунда каармандардын эли жери үчүн жасаган баатырдык касиеттер жөнүндө билимдерин бекемдешет. Ал эми тарбиялык максаты. Балдар Манас эпосундагы баатырдын эрдигине суктанат жана шыктанат. Алар өздөрүнүн эли жери үчүн патриот болууга аракеттенишет. Манас эпосу балдарды патриоттулукка, элин жерин сүйүүгө, намыскөйлүккө тарбиялайт. Негизи бул эпоста патриоттулук адамдардын мүнөздөрүндө кеңири чагылдырылган. Ошондуктан мен да балдарды патриот болууга, намыскөй болууга тарбиялаш үчүн бул сабакты кызыктуу, балдарга жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн Манастын төрөлүшүнөн баштап жомок кылып айтып берип, балдарга түшүндүргүм келди. Негизинде балдар жомокка кызыгышат. Бул жомок дагы балдарга жагат деп ойлойм. Кандай эмесе балдар, силерге түшүнүктүү жана кызыктуу болушу үчүн Манастын төрөлүшүн айтып берейин. Илгери өткөн заманда кыргыздарда Каракан деген баатыр болгон экен. Ал Каракан баатыр дүйнөдөн өткөндөн кийин кыргыздарга кытайлар жашоо бербей, мал мүлкүнөн ажырап, өз жеринен кубалашат экен. Ошентип кыргыздар ар кайсы жерге тарашат. Жакып Алтайдын тоолоруна качып келип, ошол жака отукташып калган экен. Жакып көп жылдан бери бала боло албай жүрүп, күндөрдүн биринде байбичеси чыйырды уул төрөйт. Баладан башкача төрөлөт. Ага ылайык ат коюш үчүн аксакалдар чогулушат, бирок ат таппай коюшат. Ал аңгыча аксакалчан дубана пайда болот. Анын аты Манас болсун дейт. Ошентип баланын атын Манас коюшат. Ар мүчөсү адамдан башкача балбан жандуу, кайраттуу баатыр болуп чоңоет. Туулган жердин топурагы, ата журттун асылдыгы деген ыйык сезим Манаста өтө эрте ойгонот. Ал 12 жашка толуп, өз мекенине кайтуу үчүн ойлонуп баштайт. Ошентип балдар, баатыр эр жетип чоңоюп, душмандарга каршы күрөшкө баш коет экен. Өлбөй тирүү жүргөндө не мураска жетейин, 40 үйлүү кыргыз журт үчүн курман болуп кетейин деп уран коюп, Манас баатыр кыргыз эли, кыргыз жери үчүн жан аябаган согушта өзүнүн баатырдыгын, жалтанбастыгын, эрдигин көрсөтүп, кыргыз элин ата журтка эмне алат экен балдар? Алып келет экен. Каралачы балдар, Манас баатырдын эрктүүлүгүн, намыскөйлүгүн, патриоттулугун карагылачы балдар. Кыргыз элин өзүнүн кайра жерине көчүрүп келген экен, балдар. Ошондуктан Манас эпосун кыргыз элин басып өткөн жолу деп айтат. Басып өткөн жолун чагылдырган, балдар. Кыргыз элинин биримдигин жоготпой, ынтымагын ыдыратпай, Манас баатыр көптөгөн душмандар менен салгылашып, кыргыз элин каяка алып келген экен, балдар? Азаматсыңар, ата журтуна алып келген экен, балдар. Бүгүнкү сабак жактыбы? Урматтуу кесиптештер, мен сабагымды ушинтип түшүндүрүп бермекмин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.